Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Кезектеги электрондук сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз кыргыз тил сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жан дооштун түрлөрү. Жан дооштор жөндөмөлөр менен айкашына карай атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жан дооштор, табыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жан дооштор, барыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жан дооштор жана чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жан дооштор болуп түрлөргө бөлүнөт. Анда эмесе эң алгач биз атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жан доошторго токтололу. Ал жан доошторго менен, тууралуу, жөнүндө, аркылуу, боюнча, сайын, сыяктуу, үчүн, бою жана башка жан дооштор кирет. Мында алар атооч жөндөмөсүндө турган сөздөр менен айкашып келет. Анда эмесе кээ бир жан доошторго мисал келтирип көрөлү. Кымбат Чыңгыз менен бир класста окуйт. Мында менен деген жан дооч бирөө же болбосо биргеликте иштөөнү жасоону билдирет. Тагыраак айтканда биргелик маанини билдирет. Ал эми кийинки сүйлөмдөгү Асан менен Үсөн артта калышты. Бул жерде жан дооч байламталык мааниде колдонулду. Шаарга сен үчүн барбай калдым. Бул жерде дагы сен деген атооч жөндөмөсүндө турган ат атооч менен айкалышты. Мен ал тууралуу билбейм. Бул жерде дагы тууралуу деген жан дооч ал деген атооч жөндөмөсүндөгү ат атооч менен айкалышып келди. Ал муну жобо боюнча иштеди. Мында дагы жобо деген атооч жөндөмөсүндөгү зат атооч менен айкалышып келди. Андан кийин барыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жан дооштор. Демек, барыш жөндөмөсүндө сөздөр менен айкашкан жан доошторго караганда, жараша, чейин, дейре, карата деген жан доош сөздөр кирет экен. Чейин деген жан дооч мисал үчүн барыш жөндөмөдөгү зат атооч менен атооштуктарды жандап, мейкиндик же мезгил боюнча болгон чектөөнү билдирет. Мисал үчүн, ушул күнгө чейин бул сүрөттү эч бир адамга көрсөтпөдүм. Же болбосо дагы ал саат 3-кө чейин уктай албады деген сүйлөмдө дагы чейин деген жан дооч барыш жөндөмөсүндөгү 3-кө деген сөз менен айкашып, мезгил менен болгон чектөөнү билдирди. Асылдын таманынан төбөсүнө дейре муздай түштү. Демек, бул жердеги дейре деген жан дооч төбөсүнө деген барыш жөндөмөсүндө турган зат атооч менен айкашып келди. Сөзгө жараша сөз айтпаса, сөздүн атасы өлөт. Бул жерде дагы жараша деген жан дооч сөзгө деген барыш жөндөмөсүндөгү зат атооч менен айкашты. Күндөгүгө караганда бүгүн эрте ойгондум. Мына бул сүйлөмдө дагы караганда деген жан дооч күндүгүгө деген барыш жөндөмөсүндөгү сөз менен айкашып келди. Андан кийин чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жан доошторго көңүл бөлөлү. Демек, чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашкан жан доошторго көрө, көргүчө, ары, бери, мурун, кийин, соң деген жан дооштор кирет экен. Мурун деген жан дооч маанисинде чыгыш жөндөмөдө турган зат атооч, ат атоошторду жандап,
мезгилди көрсөтөт. Мисалы, элден мурун эңкейтип, белимди алды карылык. Мына бул жерде мурун деген жандооч, элден деген чыгыш жөндөмөсүндөгү зат атооч менен айкашып, мезгилди көрсөттү. Ал келгенден соң биз жумушка кеттик. Бул жерде дагы ал келгенден соң деген жандооч атоочтук менен айкалышып, жандооч бизге кызмат кылды. 2-3 күндөн кийин чөп чабылат. Бул жерде дагы кийин деген жандооч күндөн деген чыгыш жөндөмөсүндөгү сөз менен айкалышып келди. Андан кийин табыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор. Мына бул жандоошторго көздөй, карай, карата, бойлоп, катар деген жандоош сөздөр кирет экен. Мисалга алсак, мектепти көздөй жөнөдүк. Бул жерде көздөй деген жандооч мектепти деген табыш жөндөмөсүндөгү зат атооч менен айкалышып келди. Күн чыгышты карай бастык. Демек бул жерде дагы күн чыгышты деген табыш жөндөмөсүндөгү мүчө сөздөр менен айкалышып, карай деген жандооч бизге кызмат кылды. Алар өзөндү бойлоп жогору чыгышты. Мында бойлоп деген жандооч атооч табыш жөндөмөдө турган атооч сөздөр менен айкашат дагы орунду билдирди. Кабыл жолду катар келечегин ойлонуп келди. Демек бул жерде дагы жолду катар деген сөзгө көңүл койсок, катар деген жандооч жолду деген табыш жөндөмөсүндөгү зат атооч менен айкалышып келди. Мынакей балдар, бүгүн биз жандооштордун жөндөмө мүчөлөрүндөгү сөздөр менен айкалышын үйрөндүк. Анда эмесе үйгө тапшырма китебиңердин 131 бетиндеги 227 көнүгүүнү аткарасыңар. Андагы текстте калтырылып кеткен жандоош сөздөрдү маанисине карата таап, коюп, көчүрүп жазасыңар дагы жандооштун кайсыл түрү экендигин аныктап келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болуңуздар.